10 жылдан бeri Ат башы райондук суу чарба башкармалыгында инженерлик кылган Керимкул Үсөнов акыркы 3 жылдан бeri өзү эмгектенген тармакка мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоолордун көрсөтүлө башташын кыргыз экономикасынын илгерилеши деп баалайт. Андыктан ал жана кесиптештери берилген тапшырмаларды жана жүктөлгөн милдеттерди так аткаруу менен айыл чарбасынын өнүгүшүнө аздыр көптүр салым кошууну көздөшөт. Мына ушундай патриоттук сезимдеме учурда алар жээктерин бетондоп жатышкан Шырыкты бир каналындагы жумуштар шыдыр. Мына цемент куюп иштеп атабыз. 3 күн болду. 500 метрди куюп бүтүшүбүз керек, Кудайым буйрса. Дыйкандарыбызга сууну эртерээк берели деп күнү түнү иштеп атабыз. Ошондо суунун потерясы 100% азаят. Земляной каналыбыз бар тиги жерде. Аны бул жерге салабыз, Кудайым буйрса. Башталышы айтылуу Таш-Рабаттын мөңгүсүнөн куралган суу агып өткөн Шырыкты бир каналынан Казбек, Кара суу жана Калинин айылдарынын дыйкандары пайдаланышат. Жалпы аянты 1600 гектарга чамалайт. Учурда реконструкция жумуштары жүрүп жаткан Шырыкты бир каналы калк кызматынан мындан жарым жыл мурун пайдаланууга берилген. Ошондон бери бул жерде эч кандай оңдоп түзөө жумуштары жүргөн эмес. Демек анын эскилигин жетип, суунун жоголуу көлөмүнүн көбөйгөндүгү тегин жерден эмес. Жогоруда жерлүү аракеттер менен кошулгон Ат башы районундагы суга жана ирригация системаларын жаңыртууга жана жөнгө салууга быйыл 18 миллион 200 миң сом каралган. Бүгүнкү анын бир бөлүгү өздөштүрүлүп, Өмүкө, Орто Келтебек, Таш-Рабат, Шырыкты каналдарында тиешелүү иштер жасалды. Ошондой эле аймактагы жападан жалгыз Сырго насостук станциясынын кезектеги ремонту аяктап, сугат суулары өз мөөнөтүндө берилди. Ага кошумча жаан чачындуу аба ырайынан нын топтоодо бир кезегдей көкөйгө көк ташта тийген көйгөйлөр жокко эсе. Азыр жап-жашыл болуп калды, жердин баары тең жакшы көтөрүлүп калды. Суунун запастары жакшы түшүп атат, сайга арыктарга батпай, сайга да чыгып атат, ашып атат. Дыйкандардын көп жерлеринин азыр жарымынан көбү десек болот бүтүп калды. Анткени азырынча Нарын облусундагы суу чарба башкармалыктарынын телегейлери тегиз болуп кетти дешке эрте. Айрым учурларда кубаттуу техникалардын аздыгынан белгиленгендер өз убагында аяктабай, буга ирригаторлордо, дыйкандарда кыжаалат. Мисалы, атайын бетон аралаштыруучу унаа ат баштардын көздөрүнөн учууда. Эске салсак, улуу Кытай менен чектеш бул өрөнгө акыркы жолу жаңы техникалар мындан 10 жыл мурун алынган. Кудай буйрса, мына могу июндун башы менен дагы бирден экскаватор берген атат, Кудай буйрса, райондорго. Анан дагы келет деп атат техникалар. Ошо техникалардан мына биз өзүңүздөр көргөндөй мына бетономешалкадан аябай кыйналып атабыз. Бирок биздин жетекчиликте айтып атат, болгон техниканы алып беребиз деп атат. Чындыгында буга чейин Жумгал жана Кочкор райондук суу чарба башкармалыктарынын механикалык парктары кубаттуу жаңы техникалар менен толукталган. Кийинки кезекте көңүлгө төп мындай көрүнүш Ак Тала, Ат башы жана Нарын райондорунда да өкүм сүрмөкчү. Мындай жагымдуулукта тамчы сууну текке кетирүү аракеттери өз кайтарымын берери бышык. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.